Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутман кеш туугандар жалпыңыздарга. Нургана деп комментарийге дагы, WhatsAppка да жазып атасыздар туугандар. Переживать эткениңиздер үчүн Аллага рахмат, Алла разы болсун. Эшиктин түбүнө чейин, квартирага чейин дары-дармектерди алып келип берген биздин ушундай инсандар бар экен. Ошондой адамдар бар, ушундай жакшы адамдар бар. Кандай түшүндүрсөм, жашоо өтүп атат деп дагы мындай жалпак тил менен ушундай түшүндүрсөм дагы болот. 3 күндөн бери бир аз ден соолук начар туугандар, бир сыйра дуа кылып коюңуздар. Анан элдеген эл экен, ушундай чыкпасак болбой калды. Тартып берчи, срочно ылдат дегендерди бүгүн чакырып сиздерге бир четтен көрсөтө баштайын. Шкода Octavia 2020 жылкы 1.8 механикада туугандар выкуптан өткөрүп берип атат. Рамазан деген тууганыбыз выкупка берген. Ал эми алган өздүн тууганыбыз экендеши. Аз бир сыйра өзүнөн комментарий угайын тууган. Без первоначальный взнос алгансыз, а? Без первоначальный взнос алган, бирок первоначальный взносун 150 миңин 6 айдан кийин кылып берет турган болгон да. Аны дагы сразу эмес, 2 ай, 3 айда. Ошондо 6 ай 80 канча миңден? 6 ай азыр телефонун алайын. Машинанын состояниясы туугандар жакшы экен. 1.8 бир аз жуулган эмес, эшик погода бир аз начарраак. Платежка боюнча бир сыйра көрсөтүп коеюн. Платежка боюнча 6 ай. Так, 83.420'dan 83.420'dan калган 30 айы 55.554'төн экен, а? Анан первоначальныйыны буюрса, ошо 6 айдан кийинге сүйлөшүп бересиз. Кудай кааласа. Договордо бар. Жакшы. Ондар машина боюнча бир сыйра көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, сиденьялары өтө сонун абалда туугандар. Комплектация дагы жакшы экен. Комплектация дагы жакшы. Bismillah. Бул жерде комплектацияны көрдүңүздөр туугандар. Алдыда полный 360 парктроник бар экен. Кондиционер, климат-контроль, механика. Пробеги 98 миң экен. Жок, пробеги 55.088 экен. Панель жактары таптаза. Өтө идеальный таза машина экен туугандар. Карап көрөсүздөр, ошо Рамазан деген выкупка берген баланын номери коюлат. Жолугуп барып сүйлөшүп көрөсүздөр. Буюрса бир сыйра дуа кылып коюңуздар туугандар. Ошо бир аз ден соолук начар болуп атат. Ошентип ден соолукту карап анан кызматты баштайт элек.